Саламатсыздарбы? Кутман кечиңиздер менен. Түз эфирде жаңылыктардын жыйынтыктоочу бөлүгү студияда кызматта Чынар Капарова Жана Канат Абазбеков. Алгач бул күндүн маанилүү окуяларынан кыскача маалымат. Кыргызстан, Австралия. Бүгүн эки мамлекеттин футбол боюнча курама тайпалары беттешти. Кыргызстанда спорттун олимпиадалык түрлөрүн кантип өнүктүрсө болот? Бул маселелерди президент Алмазбек Атамбаев, эл аралык олимпиада комитетинин президенти Томас Бах жана Шейх Ахмат Аль Сабах менен талкууга алды. Эс алуучулардын коопсуздугу көзөмөлдөө болот. Вице-премьер-министр Абдрахман Маматалиев Ысык көл аймагындагы милиция бөлүмдөрүнүн абалы менен таанышып, айрымдарын ачып берди. Жеткиликтүү баа, жагымдуу аба ырайы жана ажайып кооз жаратылыш. Бул жылы Кыргызстанга келе турган туристтердин саны көбүрөөк болоорун адистер божомолдойт. Австралия менен Кыргызстандын футболдук курама командаларынын беттеши жаңы эле жыйынтыкталып, Австралия Кыргызстанды 2-1 эсебинде утуп алды. Оюндун биринчи бөлүгүнүн алгачкы мөөнөтүндө эле австралиялык футболчулар Кыргызстандын дарбазасына топ киргизүүгө үлгүрдү. Голду Мил Единак киргизди. Ошентсе дагы биздин кыргыз футболчулар биринчи 45 мөөнөттүк таймда жакшы даярдыгын көрсөтүп, мыкты оюн сунуш кыла алды. Биринчи бөлүктүн аягына чейин кыргыз футболчулары гол киргизе албаса дагы өздөрүнүн дарбазасына топ киргизүүгө жол берген жок. Экинчи бөлүктө катуу беттеш болду, бирок тилекке каршы атаандаштар 67 мүнөт дегенде дагы экинчи голду кыргыз дарбазасына киргизди. Кыргыз футболчусу Мирлан Мурзаев жанына аябастан оюн көрсөтүп, бутунан жараат алды. Айрыкча оюндун акыркы мөөнөттөрүндө биздин футболчулар кызуу оюн көрсөттү. Футболчу Алмаз Мирзаев австриялыктардын дарбазасына бир топ киргизүүгө үлгүрдү. Жалпысынан 90 мүнөткө уланган футболдук беттеш ошентип австриялыктарды 2 упай, кыргызстандыктарга 1 упай алып келүү менен жыйынтыкталды. Бүгүнкү өтүп жаткан оюн кыргыз спортчулары үчүн келечекке чоң дем бергендигин спорт талдоочулар айтууда. Эскерте кетсек, Кыргызстан Австралия курамалары 2018-жылы өтө турган дүйнө чемпиондугуна катышууга жолдомо алуу үчүн ойноду. Б тайпасына киргендер Кыргызстан, Бангладеш, Тажикстан, Иордания жана Австралия курамалары бир тайпага бөлүнгөн. 2016-жылдын март айынын аягына чейин бул командалар беттешет. Алгачкы беттешимде Кыргызстан мындан 5 күн мурда Бангладеш футболчуларын 3-1 эсебинде утуп алган эле. Ушул оюндун алдында президент Алмазбек Атамбаев, эл аралык олимпиада комитетинин президенти Томас Бахты жана Улуттук олимпиада комитеттер ассоциациясынын жетекчиси жана Азия олимпиада кеңешинин президенти Шейх Ахмат Аль Сабахты кабыл алды. Жолушууда Кыргызстанда спорттун олимпиада түрлөрүн өнүктүрүү маселелери талкууланды. Мамлекет башчы Томас Бахка жана Шейх Ахмат Аль Сабахка Кыргызстанда спорттун олимпиада түрлөрүн өнүктүрүүгө көрсөткөн жардам үчүн ыраазычылык билдирди. Ал эми Шейх Ахмат Аль Сабах Кыргызстандын спортчуларына олимпиадалык стипендиялардын санын көбөйтүү маселесин карай тургандыгын маалымдады. Кыргызстанда өзгөчө жаштар арасында спортко болгон кызыгуу артып жатканы кубантат. Спорттун түрлөрүндө алар даңазалоодо. Мындай кадам мамлекет жана коом үчүн маанилүү. Президент менен болгон жолугушууда Томас Бах Алмазбек Атамбаевке эл аралык олимпиада комитетинин Пьер де Кубертен атындагы медалын тапшырды. Президент Алмазбек Атамбаев ошондой эле социалдык фонддун төрагасы Мухаммед Калый Абулгазиев менен пенсиялардын көлөмүн жогорулатуунун 1-сентябрда ишке ашуучу жол жоболорун талкууга алды. Мамлекет башчы социалдык фонддун төрагасынан мекеменин ишмердиги, пенсия менен камсыз кылуунун абалы, ошондой эле пенсияларды каржылоо жана иретке келтирүү маселелери тууралуу маалымат алды. Мухаммед Калый Абулгазиев пенсиялык камсыздыгын өнүктүрүү компенсациясынын алкагында ишти мындан ары жакшыртуу боюнча пландар жана пенсиялык камсыздоо системасын реформалоонун негизги артыкчылыктары жөнүндө дагы айтып берди. Мамлекет башчысы пенсиялык камсыздоо системасын реформалоо, анын жарандарга карата адилеттүү болушун жана чыгымдарга тети пенсиялар менен камсыз кылуу зарылдыгын белгиледи.
Жогорку Кеңештин төрагасы Асылбек Жээнбеков Казакстанга болгон иш сапарынын алкагында коңшу өлкөнүн премьер-министри Карим Масимов менен Астанада жолукту. Тараптар мамлекеттер ортосундагы карым-катнаш, Евразия экономикалык биримдиктин алкагында кызматташууну талкуулашты. Төрага Кыргызстанга ЕАЭПке кошулуу боюнча ички жол жоболорду аяктаганын, бул биримдикке кирүү боюнча келишимди ратификациядан өткөрүүгө байланышкан документтерди Казакстан өкмөтүнөн тезирээк өткөрүп парламентке жөнөтүүгө үндөдү. Ал эми Масимов казак тарап келишимди жакынкы аралыкта ратификациядан өткөрүүгө аракет кыларын белгиледи. Кыргызстан үчүн Евразия экономикалык бирлик курамындагы 200 миллионго чукул калкы бар мамлекеттер менен экономикалык соода саттык байланышы үчүн чоң мүмкүнчүлүк ачылат, деди Карим Масимов. Казакстандын парламентинин мажлисинин төрагасы Кабибулла Жакупов менен биргеликте парламенттер аралык кеңештин биринчи жыйынында көтөрүлгөн маселелерди, сунуштарды талкуулап, эки парламенттин аппаратында карап чыгууну тапшырдык. Бул боюнча сизге тиешелүү документтер келет. Ошого көңүл бурсаңыз. Жыл сайын жазгы айдап себүү учурунда республикада жер семирткич көйгөйү пайда болот. Дыйкандардын муктаждыгын камсыз кылуу үчүн 340 000 тонна жер семирткич керектелет. Учурда дыйкандар минералдык жер семирткич менен 40% гана камсыз болгон. Теманы кабарчыбыз Өмүрбек Тилебаев улантат. Кыргызстан эгемендикке ээ болгон жылдардан бери жер семирткич чыгаруучу бир дагы завод куралбады. Андыктан коңшу Өзбекстан, Казакстан жана Орусиядан сатып келүүгө аргасыз. Учурда дыйкандар минералдык жер семирткич менен 40% гана камсыз болгон. Удобрение поступает у нас в основном. Биз коңшу мамлекеттерден жер семирткичти дүйнөлүк баа менен сатып алып жатабыз. Орусиядан 23-25 сомдон, ал эми Өзбекстандан 18-20 сомдон сатып алабыз. Контракт түзүү эле, контракттын негизинде эле алып келип жатабыз. Республиканын түндүк аймагындагы дыйкандарга Казакстан менен Орусиядан алынып келинген жер семирткичтер сатылса, түштүк аймакка Өзбекстандын жер семирткичи таратылат. Бирок экөөнүн сапатында анчейин деле айырма жок. Казакстандан деле, Өзбекстандан деле аммиачный селитр алып келебиз. Азыр бары 200 тонна бар, да 1-2 күндө келет. Айына 1000 тоннадан келип турат. Дагы талап болсо, батыраак алып келгенге биздин мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Жылдын башынан эле биз контракт түзүп, ошол боюнча алып келип турабыз. Жердин сырын жакшы билген академик Жамин Акималиев жер семирткич маселесин жазда эмес, кыш айларында чечиш керектигин айтат. Кыргызстанга биринчи азот, экинчи фосфор керек. Экөө тең коңшу мамлекеттерде бар. Токтогул суу сакташын 90%-ин биз Өзбекстанга бекер лагызып атабыз. Кирип суу сакташын 70%-ин биз бекер Казакстанга берип атабыз. Эмне үчүн биздин өкмөт айчары министрлиги ошолор менен сүйлөшүп бартер кылбайт? Биз сууну берели, суунун ордуна силер жер семирткич бергиле, же болбосо газ бергиле деп. Кыскасы бул боюнча бир аракет кылган мен айчары министрин көрө албай койдум. Булар баягы куру ваданы берет, анан биз жакында завод курабыз дейт, аны 10 жылдан бери айтып келет, дагы 10 жыл керек. А жаныбызда азот фосфор толуп турат. Эми ушуну алып келип сүйлөшкөн бир бийлик жана айчары министрлиги жок. Адистер жер семирткич түшүмдүүлүктү 1,5 эсеге чейин жогорулатарын айтышат. Бирок бардыгы эле дыйкандардын кымбат баадагы жер семирткичти сатып алууга кудурети жете бербейт. Өмүрбек Тилебаев, Нуркамил Асанов, Коомдук биринчи канал. Вице-премьер-министр Абдрахман Маматалиев ысык көлгө болгон иш сапарында 1916 жылда болгон Үркүн окуясын иликтөө боюнча түзүлгөн жумуш топ менен жолугуп жыйын өткөрдү. Отурум президенттин 1916 жылдагы каргашалуу окуялардын 100 жылдыгы боюнча жарлыгынын алкагында өткөрүлдү. Иш чарага президенттик аппараттын өкүлдөрү, маданият министрлиги жана дагы башка мекемелердин кызматкерлери катышты. Жарлыкка ылайык өкмөткө көмүлбөй калган сөөктөрдү жерге жашыруу, Бишкек шаарына эстелик орнотуу жана кыргын болгон жерлерге белгилерди коюу тапшырылган. Ошондой эле тарыхчы окумуштуулардан жана башка гуманитардык илимдин өкүлдөрүнөн жумуш топ түзүлүп, аларга 1916 жылдагы окуяларга объективдүү тарыхый баа берүү милдеттендирилген. Дело в том, что первый пункт указа говорит о том, что главным... Бүгүнкү жыйын өтө маанилүү. Анткени жарлыктын биринчи бөлүгүндө азыркы муун ошол окуяда бейгүнөө курман болгондорду унутпашы керектиги жана ар жыл сайын бедел, музарт, пикыртык, акшыйрак өңдүү ашуулардагы мөңгүлөрдө табылып жаткан сөөктөрдү жерге жашыруу милдетибиз экени айтылган. Бул багытта азыр 4 изилдөөчү топ түзүлгөн. Алар даярдык көрүп жатат. Анткени ашуулар болгону бир эле айга ачылат. Ал жакта аба ырайы өтө катаал. Бул аралыкта көп иш жасалышы керек.
Жол эрежесин бузган айдоочуну атып алган жол кайгылуу кызматынын инспектору убактылуу кармоочу жайга камакка алынды. Жакында эле Чүй облусунун Беловодск айылында инспектордун кокустук менен атылган огунан айдоочу каза болду. Соңку учурда айдоочулардын документи жок же мас абалында жол кайгылуу кызматкерлерине баш ийбей качып кетем деп кырсыкка кабылган учурлары көп катталууда. Кандай учурда жол кайгылуу кызматынын инспектору курал колдонууга укуктуу? Жаркын Жылдеңбаеванын иликтөөсү. Чүй облустук жол кайгылуу кызматынын инспектору айдоочуну жол чырак кызыл күйүп турганда өтүп кеткени үчүн токтоткон. Бирок ага баш ийбеген айдоочу качып кетүү аракетин көргөндө кууп барган кызматкерлер качкан унааны жол жээгине кысып токтотуп, эскертүү берип ок чыгарган. Ага да болбогон айдоочу жол кайгылуу кызматкерин сүзүп качып кетүүгө аракет кылган. Ошол учурда жерге кулаган кызматкердин куралынан кокустуктан от чыгып айдоочуга тийген. Качып токтобой кеткен негизинде мына эмелекедей кырсыктар болуп атат же болбосо ушинтип кетип калам деп бир аварияга же бир башка иштерге дуушар болгондон көрөкчү, андан көрөкчү токтобой эле кызматкерге туура түшүндүрүп. Инспекторга баш ийбеген айдоочу 23 жаштагы Телек Шаабаев болгон. Ал ооруканага жеткирилгенден кийин алган жаратынан каза болгон. Автоунаанын ичинде дагы бир бала жана 2 кыз олтурган. Алар ичимдик ичип алгандыгын жол кайгылуу кызматкерлери билдирет. Сотрудники органов внутренних дел имеют право использовать оружие в следующих случаях. ИИМД маалымат катчысы Тилек Которовдун айтымында жол эрежесин бузуп качкан айдоочуларды инспекторлор кууганга мыйзам уруксаат берет жана кандай учурда курал колдонууга мүмкүн экени да ченем менен бекитилген. Биринчи эскертүү иретинде асманга ок атылыш керек. Бул ок атылгандан кийин, андан кийин ага дагы болбосо баягы автоунааны токтош үчүн автоунаанын дөңгөлөгүн дөңгөлөк атып, моторго атып ушундай автоунаа өчкүдөй кылып туруп токтотконго акылуу. Айдоочулардын жолдо жүрүү маданияты жоктугунан мындай окуялар байма-бай катталып турат. Ар бир экинчи айдоочу жол эрежесин бузса, KG номерлүү айдоочулардын айрымдары жол кайгылуу кызматын тоготуп да койбойт дейт инспекторлор. Коноктор келгенде алар менен мен шаар ичинде бир жакка баратканда уялам да, себеп дегенде мисалы светофордон кызылын өтүп кетишет, бири-бирин подрезать этип жана кесип кетишет. Маркумдун сөөгү 2 күн мурда жерге берилди. Анын туугандары жол кайгылуу кызматкерлерин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деп айыпташууда. Москва райондук сотунун токтомунун негизинде айыпталып жаткан инспектор 2 айга номер 1 убактылуу кармоочу жайга камакка алынды. Учурда тергөө иши уланууда. Жаркын Жылдеңбаева, Эсен Турабыкеев, Коомдук 1 канал. Алыскы Чоңалай айыл өкмөтүндө социалдык объектилердин катары көбөйдү. Электиктер мындай ийгиликке кандай жол менен жетишүүдө? Эгин талааларын суу жеп келген Жалал Абаддык дыйкандар бул маселени чече алдыбы? Мына ушул суроолорго жоопту Бишкек студиясына түз байланышка чыгып жаткан оштогу кесиптештерден алсак, саламатсызбы? Сөз сизде. Рахмат Чынар, саламатсызбы? Ош облусунун Алыскы Чоңалай айыл өкмөтүндө эл муктаж болгон социалдык объектилердин катары көбөйүүдө. Мурда район дотацияда турса, азыр жергиликтүү бийлик өз маселесин өзү чече алчу даражага жетти. Буга чет элдик жана жергиликтүү инвесторлордун жардамы менен бир топ социалдык объектилердин оңдолгону далил боло алат. Бийик тоолуу райондо жашаган элдин ийгилиги кезектеги материалда. Жаш Тилек айылы Ош облусунун борборунан 300 чакырым алыста жайланышкан. Бийик тоолуу аймакта жергиликтүү эл мал чарбачылыгы менен алектенет. Чоңалайдын Жаманжар айылынын тургундары көп жылдар бою Көк суу дарыясы аркылуу өтчү көпүрөнүн жоктугунан жайыттарына чыга албай келет. Бул жайыттын ушу жалпы аянты ошо 6000 гектар жер бар ушул жерде. Баягы аянтка чыгып неме кылыш үчүн 80 үй бүлө бар, 80 үй бүлөдө 1400 майда жандыгы бар. Ушул жандыктар ушул жака өткөрүп тойтандырабыз. Эми бул маселе оң жагына чечилди. Айыл өкмөтү тарабынан 500 000 сом бөлүнүп, жетпегенин демөөрчүлөр колдоого алышты. Бул каражатка 18 метрлик көпүрө курулду. Мал өтө турган жер жок эде. Өтпөй эле мына таштын арасыга жайып, көбүнчө таш тийип, ушерт болуп, мана ушундай кыйналып жүрдүк эде. Бул иштер менен бирге суунун аркы жээгиндеги 40 гектар жерди өздөштүрүүгө да шарт түзүлдү дейт тургундар. Жаш Тилек айылындагылар үчүн дагы сүйүнүчтүү окуя болду. Бул ФАПтын ачылышы. Мурдагы фельдшердик акушердик бөлүм авариялык абалга келген. Тараптар тарабынан 1 миллион 200 000 акча каражаты бөлүнүп, калганын 250 000 сом акча каражаты ушу айыл аймагынан 72 000 жергиликтүү тургундар тарабынан каржыланып, фельдшердик акушердик пунктубузду бүгүн
ишке бердик. Демилгелүү иштер муну менен токтогон жок. Чак айылында спорт зал калыбына келтирилди. Ага каржы министрлигинен 2 миллион сом бөлүнсө, 500 000 сомду каражатты жергиликтүү эл өзү чогулткан. Кудай буюрса мынанда 2014-тө пландалган 3 объектибизди ишке берип, андан тышкары дагы 3 көпүрөбүздүн курулушу жүрүп жатат. Андан тышкары ушул районубуздун центринде муниципалдык бенчик баня салып атабыз. Жергиликтүү бийлик курулушу бүткөн объектилерди эгемендүүлүк күнүнө ачууну пландап жатат. Авазбек Айтиев, Акжол Айбашев, Коомдук 1-канал, Ош облусу. Жалал Абад облусунун Сузак районунун Кызылтуу айыл аймагына караштуу Жаңачы айылында дарыяга жакын жайгашкан эгин талалары суу жеп келүүдө. Ага тынчсызданган эл эмне кылаарын билбей турушат. Айылдарынын эгин аянттары кыртышынан бузулуп, эгин эгүүгө жараксыз абалга кептелген. Айылдыктардын көйгөйү менен аймактык кабарчыбыз Байгазы Райымкулов таанышып келген. Көгарт дарыясы Сузактагы эң чоң дарыялардын бири. Бир топ жылдардан бери суунун нугу бузулуп, жамгыр жааган сайын эгин таланы кыскартып жеп келет. Бул мезгилге чейин 15 гектарда жер аянты жараксыз абалда калды. 30да дыйкан эгин себүүдөн кол жууп калды. Ушул жерге бир дамба куруп берсе, жакшы болот эле элдердин келечегине. Анан биз эми жылда айыл өкмөттүн күчү менен суунун нугун бурабыз, бирок суу күчтүүлүгүнө байланыштуу утуру жеп кетип атат жылдан жылга. Акыркы 2 жылдан бери дыйканчылык талааларды жеп жаткан суу ташкыны барган сайын турак жайларга да жакындап баратат. Жергиликтүү тургундар учурунда чара көрүлбөсө үйлөрүн суу каптайт деп кооптонот. Сайга жакын болгондуктан немелерибиз салы эккен жерлерди сай жеп кетип, суу жеп кетет. Ошого кичине кам көрүшүбүз керек. Барган сайын айылга жакындап атат. Биздин эң керектүү немебиз, тирилигибиз ушу шалы. Бул кырдаал район жетекчилигине маалым. Бирок абалды азыр жеңилдетүүгө чама чектелүү болуп турат. Жергиликтүүлөрдүн кооптонуусу бул жылда жеңилдебейт. Болгону тиешелүү министрлик чара көрүүдө. Бул жетишээрлик эмес, өкмөт тосмо курбаса болбойт дейт тургундар. 150 гектар жерибизден айрылып калышыбыз мүмкүн. Ошондой эле, значит, баягы Жалабат бройлердин үстүнө түшкөн айылчаларыбыз бар. Аларга дагы коркунуч угрозалар туулат. Биздин өкмөтүбүз, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө коюп келатабыз. Алар мүмкүнчүлүгүнө жараша акча каражатын карап, ошо өзгөчө кырдаалдар министрлиги аркылуу иштерди аткарып атат. 1,5 миңге жакын калк жашаган айыл элинин айрымдарына үйлүччөлөр көбүнчө ушул дарыя жээгинен берилген. Тез арада тийиштүү өкүлдөр тарабынан жардам күтүшкөнүн айылдыктар билдиришет. Байгазы Райымкулов, Осмон Садыров, Коомдук 1-канал, Жалал Абад облусу, Сузак району. Мына ушуна жаңылыктан кийин кезекти кайрадан Бишкек студиясына өрөм, сөз сиздерде. Рахмат, программабызды улантабыз. Жайкы эс алуу мезгилин коопсуз өткөрүүгө мүмкүнчүлүктөр бар. Буга азыр толук даярдыктар көрүлүп жатат. Мындай пикирин вице-премьер-министр Абдрахман Маматалиев Ысык-Көл облусуна болгон жумуш сапарында билдирди. Белгилей кетсек, вице-премьер-министр бир нече милиция бөлүмдөрүн ачып, тартип сакчылардын даярдыгын текшерди. Туризмге көрүлгөн коопсуздук камылгалары тууралуу аймактык кабарчыбыз Эдил Мелисбектин материалы. Ысык-Көл району учурда алгачкы конокторун тоса баштады. Эми туристтердин коопсуздугуна өзгөчө көңүл буруу зарыл. Быйылкы жылда өзгөчөлүк деп жалпы район боюнча орнотулуп жаткан видео көзөмөл жабдыктарын айтсак болот. Чырпыкты айылынан баштап видео көзөмөл жүрүп жатат. Буга азыр милиция кызматкерлери өзүнүн жогорку бааларын берип жатышат. Быйылкы жылдагы дагы бир өзгөчө жагдай туристтер көп чогула турган жерлерге милиция бөлүмчөлөрүнүн ачылышы. Бул жайларда күнү-түнү эми 2ден милиция кызматкерлери нөөмөттө турат. Ал эми алыскы бөлүмчөлөр автоунаа менен дагы камсыз болушту. Элибизде жерибизде тынчтык болсун. Сиздерге чоң рахмат. Баягы кайда келдим. Мына коопсуздук менен баардыгыбызга керек да. Айылыбызда тынч болсо, бейпил турмуш болсо жакшы болот. Быйылкы жылдагы эс алуу агында 200 райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери, дагы 100 кызматкер ички иштер министрлигинен келип көзөмөл кылат. Ички иштер министрлигинен дагы 20 кызматкер жол коопсуздугун көзөмөлдөө үчүн тартылды. Мындан сырткары 700ге жакын элдик кошуунун мүчөлөрү жардамга келет. Эл ар дайым сиздерди милицияга ишеним пайда болуп, милицияны колдоп, акыркы мезгилде көп нерсени бүтө баштады милициядан. Сиздер дагы ошого туура түшүнүп, туура мамиле кылып, алдыда турган милдеттерди так аткарасыздар деп мен терең ишенем. Учурда коопсуздуктан сырткары эс алуу жайлары боюнча чече турган маселе арбын. Анын бири пансионаттарга толугу менен видео көзөмөл орнотуу. Мындан сырткары эс алуу жайларындагы саркынды сууларды топтоочу жайларды куруу. Эс алуу жайлары бул жагдайларга өзгөчө көңүл
Буруш Абзел. Келген кишилер ошо эшигин көрүп көрүнөт дейт. Көлдүн айланасынын тазалыгы, жолдун боюнун тазалыгы, айылдын ичинин тазалыгы, айылдын ичиндеги жана көрктөндүрүү, жашылдандыруу иштерине карап туруп анан бизге мамиле кылат. Мына урматтуу туугандар, мына бул жана коомдук тартип сактоо менен бирге меймандостук деген эмне? Меймандостук конок күтөрдө үйүңдү тазалайсың, борооңду тазалайсың, борошуп турасың. Мына ошо сыяктуу эле меймандостуктун эң башкы өгүлгөсү, эң башкы шарты бул өзүбүздүн тазалык, тартип маселеси. Чет элдик эс алуучуларды тосуп алуучу тарап катары биз биринчиден өз меймандостугубузду, маданиятыбызды бийик деңгээлде көрсөтүүбүз абзел. Быйыл былтыркыдан дагы 200-300 миңге көбүрөөк турист келет деген божомолдор бар. Былтыр Ысык көлгө 3 миллион 65 миң турист келген. Эдил Мерисбек, Саламат Медербеков, Коомдук биринчи канал, Ысык көлү болсо. Быйыл Кыргызстанга эс алуучулардын көп келиши күтүлүүдө. Туроператорлор жайкы сезон маалында өлкөгө 200 миңден ашык турист келет деген божомолду. Ошентип, көл жээгине азыртадан эле чет мамлекеттерден эс алуучулар келе баштады. Туристтердин Кыргызстан тууралуу пикири Гүлнара Касымбекованын материалында. Алматылык үй-бүлө эмгек өргүсүнө чыгып эле көлгө келишти. Алар 8 жылдан бери Ысык көлдө эс алат. Жылдан жылга тейлөөнүн сапаты жакшырып, улам келген сайын Ысык көл жакшы жаңылыгы менен тозуп алат дешет. Я в Испанию ездил. Былтыр Испанияга барганбыз, бирок баары бир Ысык көлгө жетпейт экен. Все-таки Ысык көл лучше, чем Испания. Негизинен көлгө түшүү убагы июлда башталат. Азыр июндун ортосу. Ага карабай көл жээгинде эс алуучулардын саны арбын. Эмитен эле чет элдиктердин агымынын көп болушу быйылкы туристтик сезон жемиштүү болоорунан кабар берет. Такая красота неописуемая. Досторубуздун айтуусу менен көлгө алгачкы жолу келдим. Абасынын тазалыгы, курчаган тоолору, кыскасы жаратылышынын кооздугу арбып алды. Сезимдерди сөз менен жеткире албайм. Аленанын туулуп өскөн жери Кыргызстан. 17 жыл мурда Магаданга көчүп кеткенден бери кыргыз жергесине келе элек болчу. Бирок кыргыз тарыхын жакшы билгендиктен жээктеги кум аркылуу балдарына кыргыз элинин баскан жолун көрсөтүп берүүдө. Родина соскучилась. 17 жылдын ичинде Кыргызстан абдан өзгөрүптүр. Туулуп өскөн жерим көзүмө абдан кооз көрүнүүдө. Ыйыктыгын сезип турам. Эс алуучу жайлар жайкы маалга мыктылап даярданганы көрүнүп турат. Дагы да алдыда жасала турган иштер арбын. Каждому гостю у нас имеется индивидуальный подход. Менюбузду улам-улам алмаштырып турабыз. Кардарларды тажатып албайлы деп. Баарынан да биздин эксперттерибиз эс алуучулар. Алардан кандай тамак жейсиңер деп сурап турабыз. Туроператорлордун маалыматы боюнча быйыл эс алуучулардын саны арбын болчудай. Себеп эмитен эле кызыгып эс алуучу жайларды ээлеп койгондор көп. Гүлнара Касымбекова, Жибек Капарбекова, Бектазар Шерманбетов, Коомдук биринчи канал, Ысык көлү болсо. Буга чейин республиканын башка аймактарын кыдырган ден соолук кербени Чүй облусунун Аламүдүн районуна жетти. Дарыгерлердин тобу бүгүн Байтик айыл өкмөтүнүн тургундарын акысыз текшерүүдөн өткөрдү. Кененирээк темага Элиза Нурматова токтолот. Байтик айылы борборго жакын болгону менен көпчүлүк тургундар убагында дарыгерге каранууга шарты жок. Күнүмдүк турмуштун түйшүгү менен акыркы жолу качан ооруканага келгенин деле унутуп калышкан. Барайын десең убакыт жок, жумуштан бошой албайсың да. Айылга келген жакшы болду. Эми дарыларды ичип эле жүргөм да. А бүгүн накта врачтардын өзүнөн текшерүүдөн өтүп атам да. Азыр өзү кетишип анын жыйынтыгын айтабыз деп тиешелүү дарыларды жазып берди врачтар. Ошондой эле ашказаным ооруп аткан. Ашказаным боюнча дагы тиешелүү консультацияларды алдым. Айылдагы үй-бүлөлүк дарыгерлер борборунда болгону 3 дарыгер бар. Сыркоолоп кайрылгандарга дайым эле медициналык жардам көрсөтүлө бербейт. Дарыгерлер жетишсиз болгондуктан элеттиктер илдеттин түрүнө жараша облустук же борбордук ооруканаларга келүүгө аргасыз. Бул жерде көбүнчө оору давлениясы бийик, анан жүрөгү ооругандар көбүрөөк да. Бул калган убакта абасы таза, ден соолуктары сас тумоо, грипп убагында азыраак эле оорушат. Кээ бир элдер болсо убагында келип текшерилбегендиктен жүрөктөрү ооруп, инсульт болгондор да болот. Bir жылда 1-2 инфаркт, 1-2 инсульт болот. Байтик айыл аймагында 6 айыл бар. Жергиликтүү тургундардын саны 8 миңден ашты. Ошондой эле акысыз медициналык текшерүүдөн өткөрүү багытында уюштурулган ден соолук кербени Талас жана Баткен облустарында жүрүп жатат. Чүй аймагында башталган кербен бардыгы болуп облустагы 15 айыл аймагын кыдырып, жашоочулардын ден соолугун текшерүүдөн өткөрөт. Элиза Нурматова, Нуркамил Асанов, Коомдук биринчи канал. Кошумча кызматтарды көрсөтүү боюнча көч башында келе жаткан Мегаком оператору өз кардарларына ыңгайлуу кызматтарды сунуштап келет. Алардын катарына балдар кайда кызматын кошууга болот. Кызмат үй-бүлө мүчөлөрүнүн кайда жүргөндүгүн аныктоого мүмкүнчүлүк түзөт. Эми ата-энелер балдары кайсыл аймакта экенин оңой эле билип алат.
Алмаз Акматов баласынын мектепке чейин жете тургандыгына камсыздабайт. Бирок кечинде сабактар аяктагандан кийин тынчсыздана баштайт. Азыркы убакта ар бир ата-эне балдар каякта экенин билгиси келет. Себеби дегенде сабактар кеч бүтөт, кээде сарсанда болосуң. Мегаком компаниясынан балдар кайда кызматынын жардамы менен мен өз баламдын каякта экенин билүүгө мүмкүнчүлүк алам. Эгер ал телефонго менин чалууларыма жооп бербесе, каякта экенин дагы көрө алам. Бир жагынан алганда бала өз алдынча, экинчи жагынан алсак ата-эненин көзөмөлүндө болот. Мобилдик оператордун сайтында Алмаз балдар кайда кызматынын иштөө шарттары менен таанышууда. Телефонунан жылдызча 089 жылдызча баланын номуру, торчо, чакыруу сурамы жөнөтүлөт. Натыйжада баланын кайда жүргөнүн, мектепте, машыгууда, достору менен, чоң апасыныкында, мейманда жүргөнүн билүүгө болот. Кызматтын артыкчылыгы баланы алакты кылып, улам чалып сурай бербестен, жүргөн жерин аныктоо мүмкүнчүлүгү. Азыркы учурда биздин балдар жалаң эле окуу менен алектенбестен, ошондой эле башка музыкагабы, спорткобу катышып турат. Дайыма эле сен кайдасың деп чала бербей, автомаалымдоону орноштуруп койсоңуздар, анда сиз белгилеген убакытта автомаалымдоо балдарыңыздын жүргөн жерин тастыктап бере алат. Ошондой эле соц билдирүү. Шашылыш жагдайда бала ата-энесине соц буйруу кызматы менен өзүнүн дарегин тастыктай алат. Баланын жүргөн жерин смартфон же жөнөкөй телефон аркылуу көзөмөлдөөгө болот. Милдеттүү шарт баланын телефонунан өзүн көзөмөлдөөгө макул экендигин тастыктаган билдирүү жөнөтүлүшү керек. Балдар кайда кызматы Кыргызстандын Мегакомдун байланышы жеткиликтүү болгон бардык аймагында иштейт. Мына ушундай жаңылыктар менен бүгүнкү чыгарылышты жыйынтыктайбыз. Саламатта болуңуздар.